Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө өтө кубанычтамын. Бул кадрлар Кытайдын кемеси. Кытайлар АКШнын ошо өнөктөшү болгон, шериктеши болгон мамлекеттин жерин басып алды. Бул Спрайтли аралдары деп эсептелинет. Бул Малайзия, Филиппин, Тайвань, Кытай, Вьетнам ортосунан талаштыкты жараткан аралдар. Бул аралдарды бардык өлкөлөр алып алгысы бар. Бул аралдар өтө бай, ичинде нефт да бар, ичинде сейрек кездешүү үчүн ушу металлдар бар. Бирок ичинде эмес, деңиз ичинде да. Ошол жерде деңиз түбү тайыз, кумдуу, жана ошол деңиз түбүнө Кытайлар аралдарды курганды үйрөнүп алышты. Кытайлар ошол өзүнүн куруучу иштерден калган кумдарды, башка калдыктарды деңизге, кемелерге жүктөп алып барып, ушул жерден төгүшөт. Төгүп туруп, ошо көп төккөндөн кийин кадимкидей арал пайда болот, ушундай тайыз деңиз түбүндө. Ушундай аралга анан Кытайлар бул биздин арал деп желек коюшат дагы. Ал жерге аэродромдорду куюшат, ар кандай шарчарларды куруп жатышат, куралдарды. Ушундай, мисалы үчүн, бул карикатурада вьетнамдык Кытайлар кантип аралды куруп аткан көрсөтүлүүдө да. Кадимкидей келип ушинтип куруп атышат. Кээ учурда ошо кумду алыш үчүн Кытайлар кумду жакынкы эле арада турган ошо кумду тайыз жерден алып жатышат да. Ушинтип аралдарды курушту. Ал аралдарга өзүнүн аскердик техникасын коюшуп, имараттарды курушуп. Анан бул Индонезия, ошо ээлик кылабыз деген, Индонезия бул биздин жер деген аралды Сэнди Кей, ошо Филиппинден аябай аз километрдеги ошо аралды басып алышты. Бүгүнкү күнү ошо басып алуу өзү Чыхуран айынын 26-сында болду. Келип туруп өзүнүн желегин көрсөтүштү, илишти. Ошо Спратли аралдары аябай биздин анклавдарда эле да нерсе. Ошо биздин 3 өлкө ортосубузда ушундай көп маселе жаралса, бул жерде 5 өлкө ортосунда ушундай көп маселе жаралып жатат. Индонезия, Малайзия, Филиппины, Кытай, Вьетнам, Камбоджа, ошо баары тең ушул арал биздики дейт. Тайвань да мисалы үчүн биздики дейт да. Ошол аралдарга анан ар бирөөсү жок биз ээлик кылабыз, жок биз ээлик кылабыз деп турушат. Спратли аралдарына. Ошо Спратли аралдарын акырында Кытай басып алып өзүнүн ПВО системаларын орнотуп жатат. Акырындан ошо техникасын көбөйтүп жатат. Башка 5 өлкө эчтеке дей албай атат да, эчтеке кыла албай атат. Ар кандай сөздөрдү айтат, Америкага кайрылып атат, бирок Америка мурун Кытай Америкадан корксо, акыркы согуш башталганда, ошо соода жана бажи төлөмдөр боюнча ушул нерсе америкалыктарды алсыз көрсөттү Кытайга. Кытай андан ары иштей баштады. Буга чейин деле акыркы 10 жылдын ичинде Кытай ушул аралдарга толук кандуу аэродромдорду курду. Аэродромдорго эң акыркы деп эсептелинген учактардын түрлөрүн салышты. Анан вертолеттор 5-чи муунга бара турчу учактарды жайгаштырышты, 4-чү муундагы учактарды жайгаштырышты. Ошо J-20 деген ушундай өзүнүн учактары турат ошол жерде. Анан портторду жайгаштырышты, баягы аскердик базаларды, казармаларды, андай кишилер жашоочу имараттарды курушту. Ошол жерден дагы ар кайсы ошо кемелерине толуктоочу ушундай атайын күйүүчү майын базасын курушту. Жана кошумча алганда ошол жерде коммуникациялык системаларды да куруп жатышат. Ар кандай ошо спутниктер курулуп атат. Баягы ядердик согуш болуп кетсе ядердик куралды токтотуучу ПВО системаларын өзүнүн Кытайдыкын ойлоп таап атышат. Азыр ошо жерге курган атышат. Бул жерде кадимкидей шаарчалар, ичинде ошо стадиондор бар, бассейндер бар, кадимкидей ошо санаторийлер бар, солдаттарга плацтар бар, ошо ар кайсы ушундай инфраструктураны жайгаштырып, ошо Спратлиде НОАК бул Кытайдын армиясы, негизи уюму ошо жайгаштырылып жатат. Жана ошол жерден кызмат өтүп жатышат да Кытайдын аскерлери. Ушул аралдардын көбү, чынын айтканда, толугу менен ушундай колго жасалган да, жасалма аралдар. Бул нерсе бүгүнкү Кытайдын иши
чоң коркунучту туудуруп атат. Бул деген ошо Америка менен Кытайдын ортосундагы согушка дагы бир кадам келди деп эсептесе болот толук кандуу. Бул деген ошо Америка коркуп турган Кытайдан бекеринен эмес. Жана Кытайды башкы душманы катары көргөн, ошондуктан Украинага жардам бермек эмес, ошо Орусияга дос бололу, Кытайга каршы дос болуп достошолу деген ошол ниетте болчу. Бирок негедир ошо ниети ишке ашпай атат. Жана Кытай ошентип акырындап Филиппин тарабын басып атса, бул Жапонияга дагы чоң коркунучту туудуруп атат. Анан Вьетнам Кытай менен эки сыйра жаңы заманда согушкан 20-жылдын ичинде. Согушуп туруп Кытай формалдуу түрдө жеңилген Вьетнамдан, бирок азыркы кезде ошол Вьетнамга дагы чоң ушундай кандайдыр бир аскердик күчүнө шек келтирип жатат да Кытай. Кытай да Вьетнамга да карыз бергенди аракет кылган. Негизи Кытай ошо тегеректеги өлкөлөрдү карыз берип багындырып жатат десек жаңылышпайбыз да. Ошондой муну баягы чөкпөгөн авиа жүктөөч деп айтса болот, чөкпөгөн авианосец. Эгерде Google Map менен карасаңар ошол Спратли аралдарына, ошол жерден көрөсүңөр, бул деген аябай ушундай жаңы модерн сыяктуу мындай шаарлар курулуп аткан ушул аралдарда байкайсыздар да. Анан ушул аралдарда дагы климат өзгөчө жакшы. Эгерде Кытайлар ушул жерди басып алса, кийин туристтик дагы кандайдыр бир ошо аралдарга айланыргысы бар булардыкы. Бирок биринчи ошо эл аралык мыйзам менен ушуну бекитип алыш керек болот. Филиппиндин басып алган аралы мынакей ушул жерде жайгашкан. Негизи Сент-Кай аралы дал ошол Спратли аралдарынын башатында турат. Ошо аралдары мурун ошо Британия империясы буга кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгын көрсөткөн. Анан кийин дагы Америка Штаттары да кызыкчылыгын көрсөткөн Филиппин менен кошо. Анан Сент-Кайды басып алса, анда эң негизи кайсы дагы ушундай кадам болот да Кытайдыкы. Кытай толук Спратли аралдарын басып алышы ыктымал, ага эч ким эчтеке дей албайт. Вьетнам бүгүнкү күнү күчтүү кардуу эл болсо дагы мурункудай Советтер Союзуга жардам бербейт жана Америка Штаттары менен жаңы достошуп баратат да. Ошондо Вьетнамда жетиштүү түрдө аскердик техника, аскердик жабдыктар жок. Ошон үчүн Вьетнам Кытайга катуу туруштук бербейт бул жолу. Филиппинде так ушундай абалда, Филиппинде, Индонезияда бир нече ушундай аралдар турса, ал аралдар бүгүнкү күнү ошо арал мамлекеттер жакыр деп эсептелинет. Мисалы үчүн Индонезияда бүгүн 289,9 миллион киши бар болсо 24 жылга, бирок баары бир ошо калк жаңы технологияларды кабыл алына элек, албетте аракетте, чоң аракетте анага баа бериш керек, бирок заманбап куралдар аларда жок. Жанындагы ошо Филиппини Америка Штаттарынын өнөктөшүндө ошо Кимдин аралын азыр Кытай басып алса, ошондо 114 миллион киши бар, 23 жылдын ошо саноолору менен. Бирок анда деле заманбап курал жарактар жок. Вьетнамда 23 жылы саноолор боюнча 100 миллиондон ашык адам бар бүгүнкү күнү, бирок баары бир ага дагы кошумча ошо курал жетишпей жатат десек жаңылышпайбыз. Ал жерде кызыкчылыгын көрсөткөн Малайзияда өлкөнүн ошо калкынын саны 34 миллион, 35 миллионго жакындап калды 24 жылдан кийин. Бирок аларда да ушундай алы жетпейт да, аларда да заманбап куралдар, жаңы университеттер, жаңы технологиялар жетиштүү эмес, көп товарлар кайра эле ошол Кытайдан алынат. Ошентип эгерде Америка Штаттары эч кандай реакция кылбаса, эч кандай жардам бербесе, Сент-Кайды басып алгандан кийин Кытайлар ошо эмки Спратли аралдарын баарын басып алса, анда Кытайда дагы бир топ ошол серикездешчү металлдардын ресурстары, күйүүчү майлар, жана башка ошо силан деген сыяктуу газдар, кошумча ошо метан газдары баары ошо колуна түшөт да. Ошондо Кытай дагы бир кыйла өзүнө күчтүү мамлекет болушуна ресурстарды ала турган болот. Ушуга АКШ унчукпай койсо, биринчи аралдан кийин эмки аралдар кете берет. Анан 27-жылы Тайвань бизнес-план курсуна жазылгыла, каналды колдоп койсоңор да болот, колдогондорго чоң ыраазычылык. Бул түзүлүп жаткан жагдай боюнча кандай ойдосуңар, комментарийлерге жазгыла.
ошол нерсе 3-чү дүниөлүк согуштун дагы бир кандайдыр бир алып келишине көмөктөш болобу же баары тынч эле өтөбү? Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.